Манас кыргыз элинин баатырлык эпосу кылымдардан бери таркалып элдин сүймөнчүгүнө айланган. Эпостун көлөмү эбегей зор, мазмуну мол, чөлкөмү кенен, айтымы көп. Кисар, жаңгыр, Манас сыяктуу эпостор Жунха жөрөлгөлү озот адаттын алтын казинасы. Алар Жунха улутунун орток руху байлыгы, дүйнөлүк адабият көркөмүнөр секисинде көздүн жоосун алган кохар. Манас эпосу 2006-жылы 5-айда Боянын тастыгы менен биринчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилген. 2009-жылы 10-айда Бириккен Мамлекеттер Уюму жагынан адамзат заттык эмес маданият мурастар өкүлдүк чыгармалары тизмесине киргизилген. Эпосто Манас баштаган 8 урпак баатырдык таасирдүү окуялары баяндалган. Манастын 40 жоросу окшогон улут жана урлардан курулган болуп, бул баатырлар ата конушун коргоо үчүн алып барган түйшүктүү күрөшү, кайманбас уруху даңазаланган. Ойгон болгон кыргызды ушул Манас жыйнаган, отурмактан бошотуп улууларын сыйлаган, чертип койгон чүйкөсү арык бутун сындырган, аханды бузуп талкалап, кас душманды тыңдырган, эттешкенди койбогон, эмеде мындай болбогон. 40 жоро Айкелдин орду болсо Улча Тооданга кире бериштеги жол боюна тургузулган болуп, сиздерди өзүнө эликтирип турат. Атайын келип сүрөткө түшүп, эстелик калтырып кетишиңизге арзыйт.